Рейд Курман-Жанатка аймактык кеңешиндеги батирлерден башталды. Себеби мындагы айрым жашоочулар 5 жылдан бери таштандыга болгон төлөмдөн кутулуша элек. Бирок тазалык ишканасынын адистери келгенде ары убак эшиктерин ачпай кутулушат экен. Буга рейдтин алкагында күбө болдук. Исанова 19, квартира 19. Дайыма келгенде бар болот, бирок төлөбөйт. Жакшы сөз менен гана төлөйм деп айтат, бирок төлөбөйт. Башка аймактык кеңештердеги үйлөрдө да 10 000 сомдон ашуун карыз болгондор бар. Буларга бир канча ирет эскертүү берилиптир. А бирок акча чогултуучулар барганда кенебестик кылышат экен. 3 айдан бери обещание берет атасыз го? Мен 3 айда эмес, мен качан 3 айда мен. Өткөн айда да ош сөз сүйлөдүңүз, чыгып кетип атып подъезден. Мен келгениме өзү бир жума болсо, кандай 3 ай уятыңыз барбы? Жакшына сүйлөп. Мен сиздин уятыңыз жок болот атат да, эже. Негизи таштандыга болгон акы көп кабаттуу үйдө жашоочулар үчүн киши башына 25 сомдон деп белгиленген. Мунун эсебинен таштанды үкөктөрүнө толгон акыр чикирлерди жума сайын алып кетип турушат. Анын үстүнө бардык үйлөрдүн королору күн сайын шыпырылып тазаланат. Ушинтип шарттын жакшырып жатканына карабай, айрым жарандар төлөмдөн качып, кызматкерлерди коркутууга чейин барышат экен. Убагында төлөсөңөр келбейт болчу. Төлөп кой. Мына эжеге берди. Дегилечи мен моюма. Мага төлөгөнүңөр барбы? Жок, ким заставить этти? Ким заставить этти? Өкмөткө төлөш керек мусор чыккандан кийин. Эже, мен сизге Жакшына айттым. айттым, баа пирожок кылып берем. Такырын айтасыңар, апаңды түшүп айтсаң ойсуңар. Жалпы көп кабаттуу үйлөрдүн таштандыга болгон карызы 6 миллион сомго жетти. Сумманын өсүшүнө жогорудагыдай коркутуу түшүнбөстүктөр себеп болууда дешет адистер. Ошондой эле көпчүлүк батирлер ижарага берилгендигине байланыштуу үй ээсин табуу кыйынга турат. Анан жыйноочулар барса, одоно мамиле кылгандар бар. Алар ушу биз катталгандар бар, ушу биздин көп кабаттуу үйлөрдү текшерген жыйноочуларыбызга орой мамиле жасап, биз милицияга берген күндөр да болду. Мынтип акча төлөбөгөндөр арбып жатканы менен акыр чикирлер убагында алынып, королорду тазалоо токтобойт. Анын ордуна 1000 сомдон ашуун карызы барларды тазалык ишканасы сотко өрүүдө. Ага чейин үйлөрдүн чыныгы ээлери аныкталып, тастыктама даярдалат. Мунун негизинде сот жарандардын үйүн камакка алууга токтом чыгарат. Тагыраагы турак жайды сатууга жана аны күрөөгө коюп насыя алууга болбойт. Ошонун негизинде анан бизге келип туруп арызданышып кайра ушундай камак салып коюпсуңар деп. Андан сырткары соттордун өзүнүн тиешелүү мамлекеттик алымы бар. Мына алымы дагы ошол карыздарына кошулуп келет. Ошондо жалпысына 1000 сом карыз болсо, кеминде 1,5 миң акча төлөгөнгө алар мажбур болушат да. Эми алдыда тазалыкчылар жер үй коммерциялык багыттагы ишканаларга дагы рейд жүргүзүп, эскертүү берип чыгат. Анткени булардын 1 жылдагы карызы 20 миллион сомду түздү. Белгиле кетсек, жер тамдагылар айына киши башына 30 сомдон, коммерциялык имараттар чарчы метрине карап акы төлөйт. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.